Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун кармалышы мыйзамдуу жана негиздүү деп табылды. Мындай чечимди бүгүн Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту кабыл алды. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин мурдагы башчысы баш коргоо чарасы дагы 2 шектүү парламенттин мурдагы депутаттарынан өзүнчө каралды. Тергөө Бабановду 2 айга камакка алууну суранат. Бул арада сот имаратынын алдында Бабановдун тарапташтары кайра чогулду. Ошондой эле ал жерге Жогорку Кеңештин депутаттары Кенжебек Бокоев менен Калдарбек Баймуратов келди. 13 апрелде Өрөк токтолуш келбейт деп анан кийин келбей калбады эле, билесиздер да. Ошондо мен ал кишинин жанында Москвада болчумун. Анан учабыз, учпайбыз деп атабыз. Ал кезде билесиздер, Өрөк токтолушка карата 2 кылмыш иши козголуп турган болчу. Эл абдан мындай ошол кезде бийликке ачууланып турган кези. Анан Өмүрбек Токтолуш айтты: "Иним, командабыз кел десе мен барганга даярмын" деди. Бирок элимдин бир тамчы каны менин эч кандай бир бийликке баруумамда татыктуу эмес. УКМК тарабынан кармалган Өмүрбек Бабанов 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди бүгүн 2-июнда 8 саатка созулган сот отурумунан кийин Бишкектин 1-Май райондук соту чыгарды. Анда Бабанов 2 айга УКМКнын СИЗОсуна киргизилет. Өмүрбек Бабановдун адвокаты төмөнкүдөй оюн билдирди. Ошол кезде баягы ошол кездеги политическое руководство, тергөөдөгү айтылгандай политическое руководство, ошол эле Жогорку Кеңештин депутаттары жана башка кызмат адамдары Өмүрбек Токтогулушка каршы иштеп, жумуштан кетиришкен да, ошол кезде отставкага бергенге мажбур кылышкан. Бирок ошол жагдайларды тергөө бүгүнкү күндө наоборот тескеринче буруп, бул наоборот ошол Кумтөр оперейтинг компаниянын кызыкчылыгына иштеген деген кандайдыр бир негизсиз доматтарды келтирип, жүйөлүү эч кандай далилдерди көрсөткөн жок. Ошондо да бирок анын баарын сот эске албай, тергөө судьясы эске албай, ошо баш коргоо чарасын 2 айга кабыл алып койду. Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев Өмүрбек Бабановду үй камагына калтыруу керек экендигин айтты. Мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгына иштейм. Мына ошол кызыкчылыкта керек болсо тиги жер үйдө экологиялык кемчиликтердин баарын аныктап туруп, муну кайтаруу маселесин баштаганда аны кызматтан алып түшкөн. Эске салсак, Өмүрбек Бабанов Кумтөр иши боюнча 31 майда кармалган.